эл үчүн кызмат кылалы деп ошол иштеп кызмат кылып жүрөбүз да ошол бирок бештик ошол бул аспанга биз прочь болуп атканга түшүнбөй атам да бул Тимур Файзиев мамлекеттен эчтеке бир сом албай туруп өзүнүн инвестор тартып келип өзүн салам деп ошол инициатива көтөрүп атат да. А сиздердин өзүңүздөн проектиңер бар экен өзүңөр деле жетөөңүз болобу любой жерге сала бериңиздер, бир эмнеге биякка каршы чыгып атасыңар билбей атам да. Инвестор тартып келет, ошол үч площадка болуп атат азырчы бизде түзүлүп атат. Инвестор тартып келет, жерлерибиз бар, көлдүн баары ошол жөнү саз болуп турат азырчы, негизи өзү эле саз болуп турат. Пустой турат жердин баарычы. 4000 гектар жер пустой жөнү каңгыраган таш бар. Бул илгери мурун Кызылөрүк деген эмеде, ошол Кызылөрүк деген айылдын үстү болчу да. Бүт баары өрүк өсүп турчу, өрүктөр бар болчу. Өрүктүн баары кыйып жок кылып салганбыз. Азыр эчтеке таңгыраган таш. Бүт скважиналардын баары бар, аякта сууда чыгат, сууда жетет, жер дагы кенен, бүт баары кенен да аяктачы. Ошону бул колдоп коюш деп койдойм, бияктачы Тимур Файзиевди колдоп, наоборот ошакка баарыбызды чакырып атат, мына келгиле, чогуу салалы. Келгиле инвестор алып келгиле, строительдер келгиле. Инвесторлар келгиле, баарыңарды мынакей, бир күндөн иштеп атат да. 15 жылдан бери ушундай инвестор тапа албай, ушундай офис ача албай, ушундай команда топтой албай жүрөбүз. Бизчи жаштар, жаштар, Кыргызстандын жаштары бир мамлекетти өнүктүрөлү деп өнүктүрө албай атабыз. Өзүбүздүн колубуздан офис майдыт албай атабыз. Элементарный офис майдыт албай атабыз. Ол элементарный инвесторлор менен сөз албай атабыз бизчи. Ошондой площадка түзүп берип атат да бизчи Тимур Файзиев. Азыр биз мен инвесторлар менен 10 жылдан бери мына ошо өзүмдүн ошо көлдүн жээгинде 6 гектар жерим бар. Ошол жака инвесторлар менен сүйлөшүп койгон предварительно. Бирок алып келип баларды бышырып до конца уже ишке ашырганга мен возможность болуп калат да. Мен ошон үчүн Тимур Файзиевди колдоп өзүм барып жолугуп ошол немеге катышып атам да азырчы. Жок, мындай туура эмес болуп атат да. Мындай болуп атат. Бизде деген мына ошо кыргыздын душмандары ушундайдан чыгат. Сен деген өзүң жериңди сатып ийип, убактылуу өзүң кургаган коюп мана өлүктөр эмне үчүн кызың аранда? Örük dostu sayılıp durma. Şimdi sayılıp durma. Akayip uşalı. Anda akayip bunu koymak özgür. Oşa jesine jirtilder özgür günölü olmaz. Ana sağlık satkan özgür. Akayip uşalı. Karaçı ideologiyası turan ez tarbiyalangan kişi bolmay. Жап жаш бала менден де беки чүркен сакал койгон. Мына заводдордун баарын деген өчүн бери карабачы. Бирдеме болсо өзүн жерин сатып ийгенге аракет кылып аткан. Ал эчтеке жок жерден пустой талаадан эмес. Мындайда азыр кечирип койгула, ини мындай. Сен азыр күнүмдүк жашоону ойлоп атасың. Конечно, мен айтып атам. Бүгүн сен сүйлөп атканда сендей ичилип, менин балам менен теңсиз, биз бөлгөн жокпуз. Эмне үчүн биз каршы чогулуп атабыз? Анткени бул кыргыз жери ата-бабадан калган, эртең күнү глобалдык потепление болуп атат, бүт бар экология бушулуп атат, кыргыз жерин сактап калуунун үстүндө урутту. Мен бөлдүкмүн, тарабырдамын, мен билем, мен сен оштонсуң, сен атбаштансың, сенин ишиң бар деген туура эмес. Жалпы кыргыз элибиз баарыбыз бир ушкерде болсок, чогуу жашайбыз, угуптур. Ал ушкерде чекесинен кетирсе, баарыбызды сүрүп чыгат кетти. Эч ким калбайт. Экинчиден, ушкер таш деп атасың. Мына рыбачынын маңдайында ошондойдон биз полигондо подготовка барганда таш эле жер болчу. Азыр гүлдөгөн алма өрүк болушта. Скважина чыгат экен. Эмне үчүн жашыл чайда 4000 гектарга өрүк айдагыла, алма айдагыла, экспорт кылгыла, көлдүн алмасын дүйнөдө талап атат да. Эне эртең келип эле кечиресиз. Сен эмне? Ош жерге келген араб, ош жерге келген Кытай, ош жерге келген француз чекесине бастырбайт. Ашык учурда, башылардан өтүп атат, ал сени пансионаттарда тосуп алып жейине. Кире албайт, өздөр кире албайт атта. Эртең ошо бул шаарга келесиң менен. Өздөр кире албайт атта. Бул жерде мында полемикага өтүп кеттик. Эме жигит эме толкун дайте мне это. Эме толкун дай мне просто обосновать то, что он говорит, я хочу обосновать. Вот смотрите, сиз айтып атасыз, что неме биз инвестор тартып келдик, анан мондай кылдык депчи. Айланайын, мыйзам менен качан иштеп баштайбыз? Ошо мыйзам менен иштейин. Айланайын, мыйзам менен иштейинге ошо мына площадка условия түзүп бергиле да, мына площадканы хорошо. Мен сизге площадка түзүп берейин. Мен сизге бардыгын эсептеп. Аял алып бер дегендей кылып атат. Аял алып бербейсиң мага. Жок, бул жерде урушкандын кереги жок. Офис алып бербейсиң, анан аял алып бербейсиң. Жок, урушкандын кереги жок. Урматтуу тууралар кечирип койгула, бир аксакалдык не хотели койсоң. Просто
уранда ушундай болгондо, токтой эже. Уранда ушундай болгондо. Уранда местный активисттер биз эме кылып чыккан. Кызыл омполдо бүтүп чыккан. Эмнеге силер неме бербей атасыңар депчи? Бизге акча келип атат. Бизге акча келип атат, бизге неме условия түзүп берип атат, 30 миңден айлык төлөп берип атат деп. А что случилось тогда после того? Неме общество полностью неме Кыргызстан баардыгы көтөрүп чыкты дагы. Ош жерден силерге неме айтты. Экологияны бузуу болбойт, биосфераны бузуу болбойт. Андан кийин еще плюс силер деген лицензияны туура эмес берилген адамдарга иштетип атасыңар деп. Жогорку кеңеште комитетте ошолдо выступать этип айтканбыз. Сиз деле бар. Азыркы учурдачы инвестордун кереги жок. Биздин мамлекеттик бюджетти туура пайдалансачы, азыр эле биз байышсак болот. Времени мало, давайте это самое, давайте Урушкандын кереги жок. Почему нельзя это, молодой человек, Сахалшан, мне тебя жалко, не надо так на коленах стоять перед кем-то. Достойный будь, всем кыргызсың да или кимсің? Дайте слово, пожалуйста. Скажет это научно обосновано, почему там нельзя строить? Айзаков, Рыспек. Научно айтып берип атат. Обоснование, почему нельзя там строить? Саламаттарга. Биз Кыргыз өлкөсүндө 80ден акча кылып жашаганын эсепке алып, мен орус тилинде сүйлөйм. Анткени биякта прессада иштеп атат. Бар жогу түшүнүп, бар жогу окуп. Кыргызча эле сүйлөсөңүз жакшы болмок. Суранычы. Мени түшүнгөн жоксуз. Кыргызстанда дагы башка улуттар жашайт. Ошол эле көлдө дагы канча улут бар? 40тан ашык улут бар. Анда биринчи кыргызча сүйлөңүз, андан кийин орусча сүйлөңүз. Сейчас не это, не в этом вопрос. Бирден переводчик эчим коюп бербейт аларга. Мындайда, сиз мону түшүнүп алыңызчы. Бул жерде мисалы үчүн могу жигит эмне себептен келди, түшүнбөгөн үчүн келип атат. Сиз орусча эмес, кыргызча түшүндүрүңүз, андан кийин анан орусча. Это язык межнационального общения. Каласаңыз мен эки тилде сүйлөйм. Эки тилде сүйлөңүз ошо. Ошо туура болот. Мен орусча сүйлөйм на языке официально, что, к сожалению, население Кыргызстана поделилось на два лагеря. Лагерь это бизнес-сообщество и лагерь гражданского сообщества. У каждого своя проблема. У гражданского сообщества как заработать денег, чтобы прокормить и развить детей и так далее. У бизнес-сообщества куда деть ворованные деньги. Город Осман, так и как город Бишкек, будет строиться на похищенные миллиардные деньги. Это очень удобный способ растворить деньги. Фактически документально оформляется это как будто на долевом участии, но на самом деле это не так. Допустим, кто-то из нас будет являться долевым участником города Осман. Мои деньги не пойдут на строительство, мои деньги упадут им в карман, им на счет, а там будут работать их деньги. Для бизнеса нет ничего личного, только бизнес и все. Город Осман это не просто куча этажных домов. Это инфраструктура, которая будет иметь свои заводы, свой ТЭЦ, свои очистные сооружения и так далее, и так далее. То, что будет там, это будет крах для всего Иссык-Куля. Это будет конечная точка развития. Если мы хотим развить туризм, не надо развивать город Осман, надо развивать стратегию туризма. Сколько создано точек представителей туризма на Иссык-Куле? Это маленькие вагонетки, ни один из них не работает. А можно просто пешком ходить и развивать туризм. Мы сами себе сейчас рубим тот сук, на котором мы пытаемся, сидя на нем, развить наш Кыргызстан. Смог в Бишкеке, мы каждый из нас дышим этим. Это результат чего? Это результат беспредельного строительства. И вот этот молодой человек, пожалуйста, пойми, почему я крыша которым барынча. В Бишкеке ежедневно функционирует более 600 тысяч машин. Каждая машина имеет свою выхлопную трубу. Это 20 труб ТЭЦ, минимум как. Мы дышим этим. И это будет там, на Иссык-Куле. Новые технологии, да, будут предлагать арабы, китайцы. Но эти новые технологии не будут работать. Они вложат туда деньги, потом сами же себе продадут. И будут нам предлагать.
Не квадратный метр $500, а более. Будут спекулировать биосфера Иссык-Куля. В акватории Иссык-Куля более 1000 видов растений и животных, которые занесены в Красную книгу, которые не растут нигде на земном шаре, нигде больше. Да, надо развивать город. Местное население, наверное, хочет этот город. Если хотите развить, Башкирскую область давайте развивайте. Там есть ресурсы. Правильно. Есть там подстанция Датка, огромная подстанция. Есть золото, алюминий, сурьма, олово. Все есть там. Развивайте Баткен. Вот я к вам обращаюсь. Сизге Карлота. Осман Шарын. Баткенге кургула. Эгерде ушундай эле Кыргызстанга үйүндө болсоң, Алыс десе бұл су сабыр Баткендин чегарасында Кыргызбыз го. ошол деле көйбөс. Кыргызбыз. Давайте Бирок дегендер көрөрүңүздөр, аяка биздеги мишен эткен жокпуз. Аяка мишен этпеңиздер, просто жазманга мишен этпеңиздер. Асманды сен курганга макулсуң бу. Макул деп кимге Бак чыгып кете аласың. Сакал өстүргөн. Сен азыр жап-жаш бала экенсиң. Сакал өстүргөнгө акыл эле. Силегенди билбейсиңер, Эме курмангасы ошончо жерден бала чакча түшөт, анан пансионат курат. Давайте записываться в маленькой культурной организации, будете вести встречу. бир карым айды бир кумалак чертет деген ушунда мынакей могу. Жок, неме, просто түшүндүрүп айтыш керек да. Агай, түшүндүрүп айтыш керек, просто билбейт да. Уруксат берсеңер, бир модератор шайлайлы. Толкундук модератор болсун, же бир сүйлөгөндө бирөө модератор болсун. Да. Адама уруксат берсеңер модераторлукту мен баштайын. Да. Ama birinci ruhsat desin özünde oy fikrini ayıp keteyim, moderator katları ayıp keteyim, inisiyator katları da var. Birinciden ayıp geç gerek.